Салам достор, кезектеги видеобуз Оскар алган «Выживший» фильми тууралуу болмокчу. Видео башталаардан мурун адаттагыдай каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыз. Глаз баласы экөө аң улап келе жатат. Глаз бир аңды атып алды. Лагерде калган адамдар атылган жаныбарлардын терисин сыйрып жатканда, бир эркек жылаңач келип жардамга деп кыйкырат. Бардык адамдар ошол жакка көңүл бурганда, жанын октор атылып четинен кулап баштады. Глаз лагердеги атышуунун үнүн угуп, ошол жакка бет алат. Ошол кезде айланада көптөгөн индейстер мергенчилерди курчап кол салып баштады. Бири-бирине атып кармаш башталды. Кээ бирлери качып, кайыкка отурганга жетишип, өзөндү бойлой корголоп отуруп качып кетишет. Мергенчилер бул чабуулда 33 адамын жоготту. 9 адам гана тирүү калган. Глаз башка жол менен барууну сунуштады. Себеби бул аймакты жакшы билген индейстер кыска жол менен алдыларынан тосуп чыгышы мүмкүн. Жондун ою боюнча суу менен бара берген дурус, анткени ал аң терилерин жоготкусу келбейт. Жаш капитан болсо Глазга көбүрөөк ишенет жана анын айтканы боюнча барабыз дейт. Бардык керек буюмдарын түшүрүп жээкке чыгышты. Глаз айтат, алар артыбыздан келип аңдыйт, ошондуктан кайыкты суу менен кое беребиз. Алар кайыктын артынан жүрүп бир аз убактыларын жоготот. Лагерге чейин тоо аркылуу жөө барабыз, ошондо алар бизге жете албай калат дейт. Жолдо жеңил болуу үчүн терилерди ушул жерге калтырып, катып кетебиз деген ойго келишет. Бирок бул Джонго жакпады. Анын ою боюнча баарына Глаз күнөөлүү. Анткени мергенчилерди индейстерден коргой албады, жана да анын индейс баласы дагы жакпайт. Индейстер Глаз айткандай кайыкты таап, ичиндеги 2 адамды өлтүрүп, кайыкты өрттөп кетти. Таң эртең Глаз жалгыз аң улап чыгат. Кайдан жайдан жакын жерден аюунун мамалактарын байкайт. Ошол кезде артынан чоң аюу чабуул жасайт. Ал Глазды ары-бери ыргытып, тытып тиштеп, болушунча эзип таштады. Аюу кетип баратат, бирок Глаздын кыймылын байкап, кайра чабуулга келет. Ошол кезде Глаз аны мылтык менен атып үлгүрдү. Аюу дагы аяосуз жигитти тытмалап таштады. Глаз бычагын алып, аюуну бир нече жолу сайып өлтүргөнгө жетишет. Экөө тең дөбөдөн ылдый чуңкурга кулап кетти. Убакыт өтүп, жанында жүргөн адамдар Глазды таап алды. Тытып салган. Джон дагы баштап мылтыкты бекер атты. Баары бир өлөт. Эми мылтыктын үнүн угуп, индейстер келет деп айтат. Капитан туш тарапка кароолдорду коет. Гластын моюну дагы айрылган экен. Баарын колдон келишинче тиге башташты. Карыган индейс француздарга келип, ат, мылтык жана арак сурайт. Ордуна терилерден берип алмашабыз дейт. Француздарга аттар өздөрүнө дагы керек экен, ошондуктан берилбейт. Индейс күч менен ушул турган 3 аттыңды алабыз дегенде, капитан келип, андай болсо уурдалган терилериңди өткөрө албай каласың. Аттар берилбейт деп дагы айтат. Индейс француздарга айтат, силер бизден баарын уурдап бүттүңөр, кызымды дагы таба албай жүрөм, үй бүлөмдү дагы өлтүрдүңөр, жерибизди дагы алып койду, кайдагы уурдалган терини айтып жатасың дегенде, француздар 5 ат беребиз деп келишти. Гластын денесин тигип, байлап ушул чуңкурда дагы бир күнгө калууга мажбур болушту. Аюуну от кагактап жешип таң эртең жолго чыгат. Джон жол бою Гласты көтөрүп жүрүүгө каршы болду. Алар узак жүрүп, сууну кечип, тоого чыгып, калың каарлуу жерге дагы жетти. Тоого Гласты көтөрүп чыгуу мүмкүн болбоду. Себеби тоо өтө тик жана бийик. Ошол себептен капитан Гласты атып өлтүргүсү келди. Баласы каршы чыгып, жалынып жатып капитандын оюн өзгөрттү. Ким ушул жерде калып, Гластын өлүмүн күтүп, аны көмүп келген адамга $100 беремин дейт. Баласы жана Бридж бекер калабыз дейт. Ал Фиджер $300 берсең мен калам деп келишти. Капитан ага Гласты адамга окшотуп көмүп кет дейт. Глас эсине келип, өткөн күнүн эсине түшүрүп жатат. Анын айылын англичандар өрттөп, аялын атып, баласы экөө эле калганын эсине түшүрүп жатат. Джон бул жерде жер казып даярдап койду. Убакыт өткөн сайын индейстер жакындап келерин билип, Гласты тумчуктура баштайт. Аны баласы көрүп калып, кулатып, ага мылтыкты такап турганда, мылтыгын жулуп алып, бычак менен сайып, Гластын көзүнчө өлтүрүп салат. Глас баарын көрүп, кыйналып, кыйкырып жатат. Бридж келип, бала кайда деп аны издеп уктап калды. Таң эртең калп эле индейстер келди деп, Гласты казылган аңга сүйрөп кирип, качып кетет. Бала дагы кечир деп, амалсыз качып кетти. Глас эсине келип, баласына жакындады, жана денесинин муздап калганын көрдү. Андан ары өлгөн жаныбардын сөөгүн таап, калдыктарын жеп баштады. Индейстер алардын изи менен жакындап келип, түнөгөн жерлерин тапты. Өлгөн баланын денесин дагы көрүштү. Глас жер менен жүрмөлөп дарыянын жээгине чейин келди. Суу ичип, колунда калган порох менен жарасын күйгүздү. Глас бул аймактын баарын жакшы билет, жана да эмне ичип, эмне жеш керек экенин дагы жакшы түшүнөт. Бирок индейстер бул жерге дагы жетти. Глас аларды көрүп жашынууга аракет кылды. Бирок үстүнөн дагы келип калышты. Гласты көрүп калып, ок жаадыра башташат. Ал сууга кирип, озон менен кошо сүзүп кетти. Бирок алдында көптөгөн шаркыратмалар. Аюуну кол менен өлтүргөн баатырга бул эч нерсе эмес. Ал сүзүп келип жээкке чыкты. Джон менен Бриджер индейстердин өрттөнгөн айылына келди. Жан жактын баары өлгөн адамдар. Ал жактан ат таап алышып, ары карай жүрдү. Глаз суудан таштардын жардамы менен балык кармап жеди, бирок жаралары ириңдей баштаган экен. От жагып курганып эс алган соң жогору көтөрүлө баштайт. Ал жерде карышкырлар бизондорго чабуул кылып кулатып,
жеп жаткан окуяга туш болду. Түндө бир адам от жагып карышкырларды ковалап жатканда Глаз ага жакындады да колун көтөрүп жерге жатып тамак деп көрсөттү. Ал ага эт таштады жана бири-бирин тешеттиктеп отуруп этти жеди. Таң эртең анын жараларын көрүп, "Не болду?" деп сурайт. Ал аюу деп түшүндүрүп, тырмагын көрсөттү жана "Досторум мени өлүмгө таштап кетти" дейт. "Мен дагы сен сыяктуу жалгыз калган адаммын" деп жанына чогуу алып алды. Экөө бирге жүрдү. Гластын жаралары улам күчөп, ириңдей баштайт. Джон менен Бриджер капитандын лагерине келди. Джон Гласты жакшы көмдүк, ал баласы жолдо келатып жоголуп кетти деп калпын жакшы айтып берди. Ал капитан болсо адилеттүү болуп, ага $300, Бриджге $100 берди. Глас жолдон кыйналып аттан кулап түштү. Тагдырлаш индейс ага чөптөн дары жасап, оорусун басууга аракет кылып жатат. Суук болуп, бороон башталгандыктан жыгачтан алачык жасап, таштарды ысытып анын жанына койду. Таң эртең Глас турганда ага эт, суу таштап, индейстин кетип калганын билет. Бирок бир аз жүргөн соң ал доосун өлтүрүп, асып кеткен сөгүн көрдү. Көрсө жакын жерде өлтүргөндөрдүн лагери бар экен. Булар индейстер менен соода жасап жүргөн француздар эле. Колдорунда туткунга кармап жүргөн кыз бар экен. Глаз аттарга жашынып жакындап келгенде француздардын капитаны кызды зорломок болгонун көрөт жана Глаз ага жакындап мылтыгын тартып алып, капитанды туткундап, бычагын алып анын өлүмүн кызга тапшырат жана аттарын бошотуп айдап кетет. Кыз французду өлтүрүп, качып кутулуп кетти. Таң эртең индейстер Глазды издеп таап алышат. Ал качып баратып, жардын башынан ат менен бирге секирип кетет. Глаз эсин жыйганда бороон болуп жатканын көрүп, жылкынын ичин кезип, ичин тазалады дагы чечинип кирип жатты. Таң эртең туруп, кийинип ары карай жолун улады. Англичандардын лагерине жараланган бир адам келди. Көрсө ал француздардын адамдарынын бири экен. Ал биздин жылкыларды бирөөлөр айдап уурдап кетти. Андан кийин бирөөлөр чабуул жасады. Мен аран качып кутулдум, мага тамак бергилечи. Менде мындай заттар бар деп арасынан Гластын флягасын дагы чыгарды. Аны көрүп, ушуну каяктан алдың, каякта лагериңер деп сураганда, ушул жерден 30 миль түштүк батышка карай өзөнүн жээгинде деп айтты. Капитан адамдарын алып ошол жака аттанган кезде жалгыз Джон флягага карап ойлонуп калды. Капитан түндө айтылган жерге жетип, ал жерден Гласты таап алды. Кайрадан лагерге келип, Джонду таппай калат. Көрсө ал бул жерден сейфти тоноп качып кетиптир. Капитан жинденип, Бриджди аябай тепкиледи. Кыйкырып, мылтыгын тагап, аны атып таштайын деди. Бирок жүрөгү жумшак капитан аны аяп, камап салгыла деп буйрду. Гласты дарыгер эмдөөгө киришип, жагдайы жакшы, бирок эс алуусу керек дейт. Глас капитанга айтат, Бридждин күнөөсү жок, ал менин баламды өлтүргөнүн дагы көргөн жок. Мага ат менен мылтык бер, мен аны издеп табам. Ал качкан бугу сыяктуу кайда барарын билбейт. Мен бул жерге анын издеп келгенимди дагы жакшы билет, бирок капканыма түшкөнүн али түшүнгөн жок дейт. Глас тамактанып, жуунуп, капитан менен артынан түштү. Түтүн чыгып жатканын көрүп, ошол жерге жакындаганда капитан алыстап кетти жана Джон аны мылтык менен тосуп алат. Гласка алыстан мылтыктын үнү угулду. Жигит капитандын денесин таап алып, каничер анын баш терисин шыпырып кеткенин байкады. Денесин атка байлап, ары карай жүрүп кетти. Ал жолдо кетип бара жатканда, Джон аны мылтык менен атып таштайт. Ал жакындап келип, кулаган дене капитандыкы экенин көрүп чоочуп кеткенде, Глас аны атып таштады. Бул айлакер амалдан кутула албайт. Джон качып жөнөдү. Глас артынан качкан бугуну кууп аткандай атты. Тоодон кулап ылдый түшөт. Кезек кол менен кармашууга жетти. Экөө бири-бирин аябай бычак менен кармашты. Акырында Глас жеңди. Муунтуп өлтүрмөк болгондо, суунун аркы жагында келе жаткан индейстерди көрүп калды. Жана жазаңды Кудай өзү берет деп аны сууга агызып жиберет. Карыя индейс аны тосуп алып өлтүрүп таштады. Индейстер суудан өтүп Гласка жакындап келип, тийишпей ары карай өтүп кетти. Көрсө, Гластын куткарган кызы ушул каарыган индейстин издеп жүргөн кыз экен. Ал өзү терис атып жүрүп, кыздын француздарда экенин байкабаган. Жана да Глас менен капитандын артынан бекер кууп жүрүптүр. Глас жылкыларды айдап алып кеткенден кийин француздарга чабуул жасагандар ушулар. Индейстер Гласка ошол үчүн тийишпей өтүп кетти. Жигит өйдөгө көтөрүлүп чыкканда анын аялынын элеси көрүндү, бирок артка бурулуп кетип калды. Ушуну менен фильм аяктады. Глас деген адам чын өмүрдө болгон жана аны чынында аюу талап, ал жалгыз узак жол жүрүп өткөн. Достор, видеобуз жакса лайк басып, каналга жазылып кетиңиз. Эгер сиз Гластын ордунда болсоңуз эмне кылмаксыз, комментарийге жаза кетиңиз.